Жаңы нерсени үйрөнүп, өнүгүүгө эч качан кеч эмес деп эсептеген Роза Бегалиева өзүнүн тырышчаактыгы менен көптөргө үлгү болчайым. Автокырсыкка учурап баса албай калган соң токуучулук менен алектенип, алган эмес ар түрдүү курстарга катышып жүрүп, салон ишинде бир нече кесипке ээ болгон. Анын эмгек ордуна барып, маек куруп, кардар да болуп келдик. Учурда каарманыбыз Карачы Каш чагым конушунда батирде турат экен. Анча алыс эмес жерде өзү иштеткен чакан салону бар. Жалгыз жашайм деген атым эле болбосо, жалгыз эмесмин деген ал буларга токтолду. Бири-бирибизге жардам беребиз. Биякта Швейда иштеген кыздар бар. Чогуу жашайсыздар? Жок, алар ошо мен жанымда иштешет. Мисалы мен чоң мындай хозяиндын үйү бар. Артында 5-6 квартира бар. Ошонун бирөөсүндө жашайм. Ошол эле жерде астында швейный цех бар. Ошол жерде иштеген кыздар бар. Ошолор магазинге чуркап барат, мисалы автомат машинкалары болсо кирпирлерин жууп келет, же болбосо сиңдим бир жумада 1-2 жолу келип турат. Ал биз 5-чиге салгадан болом мен. Ошол жактан келип, ошо бир звоногум учуп келип, үйдөгү оокаттарымды жасап кетет. Анан тамакты деле баягы өзүмө, жалгыз өзүмө мындай кичине эле жасай берем да, бирок баягы кыздар келип, алар да тамак жасай коюшат. Парикмахерим бар, ал жардам берет. Жанымда адамдар көп жардамдашкан. Жалгыз өзүм жашайм деген ат эле болбосо, жанымда адамдар көп, кыздар көп. Анан биз мүмкүнчүлүгү чектелген кыздар бири-бирибизге аябай эмебиз боорукер болот. Бул кыздар бир нерсем болуп калат го, кээде единицаң жок болуп калат. Ой, сенде бар го единица, перевод кылып койчу, анан мен сага перевод кылып коем деп ушундай ситуация болот да. Баягы бирде эмне жана жигит жөө жүрөт, бирде адмет дегенде ошо ар кандай ситуация болот. Ошондо бири-бирибизге аябай жакшы карап, жардамдашып көмөктөшүп турабыз. Такыр бош отура албайм, жок дегенде үйдөгү төшөктөрдү жаңылап кыймылдайм деген Роза айым бизди тосуп алган салонунда кезектештирип 2 жумушу менен тең алектенет. Алардын ар бирине токтолуп, биринчи токуучулук боюнча маек курдук. Азыр крючоктун бүт немесин билем да, бүт схемасын. Мисалы, мурда мен жаңы неметип атканда бир көйнөктү көрсөтсө, бул кандай токулат болду экен деп схемасын издечи элем да. Азыр мага бир токулган крючок менен токулган көйнөктү көрсөтсө, мен сразу билем да, ал кандай токулганычы. И токуп бере алам да. Просто баягы колдорум ооруган үчүн монтип катуу кармап токуганда могулар токтоп калат да меникичи. Анан кийин ошон үчүн бул жумушту токтотуп үйрөнөйүн деп ошондой немеге өттүм. Мен келип мага үйрөнгөндөргө такай айтам да. Эгерде үйрөндүңбү, таштабаң муну. Токуй бер. Любой нерсеге практика керек да. Ошо практика болсо, анан кийин анан мага окшоп мыкты эме болот да. Башка бирөөгө үйрөтүп сабак берсе деле болот да. И сразу үйрөткөндө сразу схемасы менен жазып, чийип, ошонун баарын үйрөтөм да. Бирок мен самоучкамын, апам үйрөттү. Анан калганын ошо өзүбүз апам экөөбүз ушу китеп менен, калганын интернет аркылуу үйрөнөбүз. Роза айымдын айтуусунда токуу моторикасы мени тынчтандыруучу касиетке. Ошол себептүү ага көп учурда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар да келип үйрөнүшөт. Алардын арасында көзү азиз балдар да бар экен. Көзү азиз кыздарда да эки ай окуп. Мындай сезип туруп калат. Алар мындай санайт просто на ощупь. Мынтип кармап, на ощупь. Им только айтып эле турасың да. Но баягы колун кармап мындай кыл десең, түшүнөт. Ошентип алар кичине сложнее болду да. Баш кийимди 1 саатта согуп койчу мугалимден токуунун бир түрүн үйрөнүүгө да аракет кылдык. Антип айландырып, анан алып чыгат. Айландырып алып чыгат. Болду ушинтип алып чыгат. Астынан атсын. Дагы. Бул узун болуп барат, мындай жылдырып кармай коюш керек. Бекем кылыш керек турбайбы? Меники бир аз жумшак. Пока үйрөнгөнчө ушундай да. Жок, наоборот.
Салон ишине келе турган болсок, Роза айым 2015-жыл шаарга келген. Ошол учурда мүмкүнчүлүгү чектелген кыз келиндер менен биргеликте теңдик сыяктуу коомдук фонддор уюштурган тренингтерге катышып, тырмак жасоо, бровист, визажист, видео контенттерди жасоо, перманенттик макияж сыяктуу бир канча курстарга катышып, салон ишине ошол жактан үйрөнгөн экен. Андан соң бир нече жерге жумушка орношуп, акырында өз үйүнө жакын деп ушул жерди ижарага алып иштете баштайт. Визажисттин сертификаты бар, бир перманент, наращивание ресницти да окугам, бирок ал мен үчүн кыйын болуп калат экен да, ал прям аябай ювелирный работа экен да. Иштей албай койдум, бирок окугам. Бровисттикин окуганбыз, жана лэш эме деп коет, жанагы ламинирование ресниц, аны да окугам, бирок ал боюнча да иштеген жокпуз. Анан ошонун бар сертификаттары бар, жыйналып турат менде. Анан эң негизгиси эле ошо маникюрдуку бар. Анан неменики жакында окудум, ошо перманентный макияж, брови бутты. Дагы 1-2 сертификаттар бар болчу да ошо. Салондун ичин буюм-тайымды бирден алып отуруп өзү толтурган. Шаардан алыс болуп, адамдар азыраак келгенине карабастан, туруктуу кардарлары да жок эмес. Роза айым жумуш болуп турганда акыркы кардарга чейин, жайлаганда болсо току менен алмаштырып иштейт. Алдыга умтулууга шыктандырган адам тууралуу сураганыбызда каарманыбыз өзүм деп жооп берди. Айтымында 2 жумушунун чылбырын бир кармап, адал эмгегинин үзүрүн көргөндө, андан ары жылууга дем пайда болот экен. Ден соолугу чың туруп, эч бир аракетсиз жүргөн жандарга таң калам дейт айым. Жана өзү менен чогуу эч бир окуу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбай, бир иштин башын кармап жүргөн мүмкүнчүлүгү чектелген кыз келиндерге баа берерин белгиледи. Роза Женин башкы максаттарынын бири да дал ушул кыз келиндерге шарт түзүп, чоң бир салон ачып, аларды жумуш орундары менен камсыз кылсам дейт. Маектешибиз үчүн эң чоң бакыт бул ден соолук. Маек аягында ал ар бир нерсенин баркын жоготкондо билип калаарыбызды айтып, айымдарды дайыма ден соолугун карап, өзүнө көңүл буруп, жана эч качан токтоп калбай өзүн өнүктүрүүгө чакырып кетти. Айтарым, ден соолукта болгула, самый главный ден соолук, өзүңөрдү өзүңөр карагыла, өзүңөрдү өзүңөр сактагыла дегендей, жана берегите себя дегендей. Абайлап өзүңөрдү карап, өзүңөрдү жакшы көргүлө, сүйгүлө, өзүңөрдү өзүңөр сыйлагыла, өзүңдү өзүң сыйлабасаң, сени бул жашоодо эч ким сыйлабайт. Баягы биз өзүбүздөн өзүбүз обычно аяй берет да, аялдар баягы ушу маникюр жасагандан көрө барып тиги үйгө продукт алып неметейин депчи, антпегиле. Наоборот, өзүңөрдү сулуулагыла, өзүңөрдөн аябагыла, кийингиле, ичкиле, жегиле, жана ошондой эле иштегиле, окугула, иштегиле. Эч нерседен коркпогула, бүгүн болбосо эртең болот, эртең болбосо бүрсү күн болот дегенде бири-бирибизге айымдар аярлуу мамиле кылалы. Ушул Чыдактуу болбой. Аман эсен болгула, Кыргызстан алга.